Башым көп ооруйт, жүрөгүм кыстап. Эң көз тийип капты да ошолдан. Бүйөң көп карай берет да сен сардашлап. Негизи өзү баш ооруп, анан жүрөк кысылып аткан болсо көз тийгенде көп болот ушундай. Кантип көз тийип калганда эстей бересиң, башың каңгырап ооруп эле, анан жүрөгүң лакылдап кетип эле, дүкүлдөп ушундай согуп эле, анан мындай шалдырап эле уйку басып калат. Бул көз тийгендин белгиси туган. Ай мени окутуп койду эле келеши чүнкедечи. Айтам, окуткан жоксуң, эчтеке болгон жоксуң. Просто кичине көз тийип калды. Кээ бирлер бар, бир жака тойго топур алып келгенден кийин оор болуп калат да. Мындай өзүнө өзү тарта албай, ошодо көз тийип калган болот. Анын жолу оп-оңой эле. Колунда төшкө койду. Төшкө башына Кул хуваллаху ахад Аллахус самад лам ялид валам юлад валам якул лаху куфуан ахад. Кул аузу бираббил фалак, кул аузу бираббин нас сүрөсү. Ушул мисалса өзүң мындай карасаң, бир мезгилде жөтөлгүң келиши мүмкүн, кускуң келет, кээ бир убагында башың айланып кетиши мүмкүн. Ошол деңгээлге жеткенге чейин мисалса, мен максимум айтып коем 100гө чейин ушинтип 3 сүрөнү оку. Мына ушинтип эле оп-оңой жол мекен. Ар бири. Ушинтип эле оку. Бул методда тажрыйбадан калган. Мен сөзүмдүкү ушундай. Болсо мына төбөгө коесуң дагы, аятыл курсуну 33 жолу окуйсуң. Ошондо кадимде кээ бир кусуп же ичиң өтүп кетиши мүмкүн. Такыба болсоң бат эле.